Манастын мураскерлери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 30 жылдыгына арналат. Күчтүү кыргыз каганаты доорунан бери элдин аң сезиминде кыргыз жоокерлери кайраттуулуктун жана баатырдын образын берип келген. Ошол убакта Айкөл Манастын 40 чоросу жана алардын жигиттери өз мекенин баскынчылардан эр жүрөктүк менен коргоп келишкен. Күч кубаттын туу чокусунда турган армия ата мекендин ишенимдүү коргоочусу болуп калды. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөр элибиздин тынчтыгынын, өлкөнүн көз карандысыздыгынын, эгемендүүлүгүнүн жана аймактык бүтүндүгүнүн кепилдиги болуп саналат. Бирок жаш кыргыз армиясы калыптануунун жана өнүгүүнүн татаал жолунда көптөгөн кыйынчылыктардан дагы өтүшү керек эле. Ошентип көп жылдар бою доор сүргөн СССР мамлекети өткөн кылымдын акыркы 10 жылдыгында акырындан бөлүнө баштаган. Кыргыз Республикасы Орто Азияда алгачкылардан болуп өзүнүн көз карандысыз мамлекет экендигин жарыялаган. Жаңыдан бутка турган Кыргызстан башкаруу системасын, символикалык атрибуттарын, валютасын, мамлекеттик түзүлүшүн негиздейт. Ошону менен бирге республикага мобилдүү жана күжүрмөн даярдыктагы аскердик уюмдун зарылчылыгы келип чыкты. Улуттук армияны түзүүдөгү биринчи кадам 1992 жылдын 13 январындагы Кыргыз Республикасынын президентинин коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти түзүү жөнүндө жарлыгы чыккан. Бул комитетти кесипкөй жана тажрыйбалуу генерал-майор Үмүталиев Жаныбек Асанбекович жетектеген. Ал эми ошол эле жылдын 29 майында Советтик армиянын аскер бөлүктөрүн юрисдикцияга кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн туулган күнү катары мамлекеттин тарыхында жаңы барак ачылды. Биринчи министр болуп тажрыйбалуу аскер башчысы генерал-майор Субанов Мырзакан Усурканович жетектеген. Ошол учурдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз армиясын тажрыйбалуу аскер кызматчылары жетектеп келүүдө. 1993 жылдын май айында биздин аскер кызматчылар биринчи күжүрмө милдетти аткарууга киришти. Кыргыз армиясынын өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган мамлекеттик чек арасынын 100 километрин кайтарууга алды. Бийик тоолуу, оор климаттык шарттарда жоокерлер чек арадагы аскер кызматчыларына жүктөлгөн милдеттерди так аткарышты. Көз карандысыздык алган жылдарда жаш армия чоң кыйынчылыктарга жана сыноолорго дуушар болгон. 1999-2000 жылдардагы Баткен областындагы окуяларда аскерлер кубаттуулуктун олуттуу сынагына кабылып, туруштук беришкен. Кыргыз армиясы түзүлгөнүнө саналуу жылдар болгонуна карабай, баскынчы душмандарга жетиштүү деңгээлде туруштук берүү менен бирге каршылык көрсөткөн. Тилекке каршы ондогон мекен сакчыларыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо үчүн дал ошол Баткен окуясында курман болушкан. Баткендеги 2 аскердик кампаниянын жыйынтыгы боюнча кыргыз коомчулугу жана мамлекет ишенимдүү коргоонун зарылдыгын чындап түшүнүштү. Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирди. Аскерлерде кескин өзгөрүүлөр башталды. Легендарылуу Панфилов дивизиясы жанданды. 2006 жылы аскердик кызматты өтөө мөөнөтү 18 айдан 12 айга чейин кыскарды. 2006 жылдын 27 июлунда президенттин буйругу менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрү негизделген. Аталган мекеме мамлекеттин аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо, анын аба чек арасын коргоо, ошондой эле абадан администрациялык жана өнөр жай объектилерин коргоо максатын көздөйт. Куралдуу күчтөр 2005 жана 2010 жылдары Курч саясий кризис мезгилинде да мамлекеттин ишенимдүү тиреги болуп турду. Нейтралдуулукту сактап, армия өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарууну улантып, коомдук саясий кырдаалды турукташтырууга жана өлкөдө өзгөчө кырдаалдар режимин камсыз кылууга активдүү катышты. 2014 жылдын 6 февралында куралдуу күчтөрдөгү жүргүзүлгөн реформанын алкагында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы түзүлгөн. 2021 жылы 1 февралда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде Коргоо министрлиги кайрадан түзүлдү. Жыл сайын эл аралык байланыштар кеңейип, аскердик техникалык кызматташтык күч алууда. Мунун аркасында биздин аскер кызматчылары жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү аскердик окуу жайларда акысыз билим алышууда. Ошондой эле Кыргызстанга курал-жарак жана аскердик техника, байланыш каражаттары жана оруктук мүлктөр келип турууда.
2021-2022 жылы өлкөбүздүн чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында мамлекетибиз тарыхында биринчи жолу өз каражатына курал жарак жана аскердик техника сатып алды. Албетте, бул Кыргызстан үчүн чек эмес. Өткөн 30 жыл ичинде кыргызстандык жоокерлер ар кандай эл аралык аскердик машыгууларга жана маневрларга активдүү катышты. Кыргыз армиясы 1992 жылдын 15 майынан азыркы учурга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун туруктуу мүчөсү болуп, чек, өз ара аракеттенүү, күжүрмөн шериктештик сыяктуу тактикалык маневрларына, ал эми 2001 жылдын 15 июнунан тартып Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү катары тынчтык миссиясы террорго каршы машыгууларында, ошондой эле өнөктөш мамлекеттердин аскер кызматчылары менен башка биргелешкен машыгууларда активдүүлүгүн көрсөттү. Кыргызстан жыл сайын өтүүчү эл аралык армия оюндарына активдүү катышып келүүдө. Армия оюндарынын алкагында уюштурулган десанттык взвод, танк биатлону сыяктуу бир нече аскердик мелдеш оюндарына катышат. Десанттык взвод мелдешине биздин аскер кызматчылары катышып, 2021 жылкы оюндун жүрүшүндө биринчи орунду ээлеп жеңүүчү аталышты. Өткөн жылы биздин танкисттерибиз 2-дивизиондогу 9 өлкөнүн арасынан өзүнүн мыкты чеберчиликтерин көрсөтүшүп, биринчи орунду багындырып, Кыргызстан армия оюндары 2021 сынагынын чемпиону аталган. Бул да болсо армиябыздын кадыр баркынын өсүшүнө, эл аралык деңгээлде рейтингинин жогорулашына себеп болот. Аскер кызматчылары жана алардын үй бүлөлөрү үчүн турак жай куруу өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда. Акыркы жылдары Кыргызстандагы курулуштун дүркүрөө өсүшүнөн куралдуу күчтөр артта калган жок. Жыл сайын заманбап аскер шаарчылары жана турак үйлөр курулуп жатат. Алсак 2021 жылдын 28 майында Ош шаарында Коргоо министрлигинин жана чек ара кызматынын аскер кызматчылары мамлекет башчысынын колунан батирлердин ачкычтарын алышкан. Бул күндө 216 бактылуу үй бүлө майрамдашты. Социалдык камсыздоо боюнча иштер артыкчылыктуу иштердин бири болуп саналат жана ал өсүүнүн гана үстүндө болот. Буга аскер кызматчыларынын кызматтык маянасынын акчалай 50%га көбөйүшү мисал боло алат. Андан сырткары, Кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу анык мөөнөттүү жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алардын тамак ашына, жашоо шартына өзгөчө көңүл бурулган. Жоокерлерге 9 нормадагы байытылган витаминдүү тамак аш азыктары берилип келет. Армия коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө олуттуу салым кошту. Ковид деген коркунучтуу сөз биздин күнүмдүк жашообузга кирип, куралдуу күчтөрдүн ролу жөнүндө коомчулуктун түшүнүгүн кыйла өзгөрттү. Аскер кызматчылары блокпосттордо кызмат өтөп, калктуу пункттарда патрулдоо кызматында болушту. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигиндеги артиллерия, аскердик авиация жана абадан коргонуу күчтөрү, тоо аткычтар батальону, сапёрдук бөлүктөр, атайын багыттагы аскерлердин күжүрмөн машыгуулары, улуттук гвардия, УКМКга караштуу мамлекеттик чек ара кызматы сыяктуу жана башка өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн катышуусунда коопсуздук, калыптоо, сары таш жана башка машыгуулар тынымсыз өткөрүлүп келет. Мындай машыгуулар мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоонун кепилдиги экени талашсыз. 2022 жылдын январь айында коңшу Казакстан Республикасындагы туруксуз саясий кырдаалга байланыштуу Кыргыз армиясынын тынчтыкты сактоочу күчтөрү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү катары экинчи ирет өз миссиясын аткарды. 150 атайын багыттагы аскерлери, сооттолгон техникалары, аскердик унаалары Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн. Өздөрүнүн тынчтык миссиясын ийгиликтүү аткарып бүткөндөн кийин казак-кыргыз чек арасы аркылуу аскердик унаалар менен кайтып келишкен. Кыргыз армиясы күжүрмөн даярдык жана талаа машыгуулар менен гана чектелбей, жаш муунду патриоттуулукка тарбиялоо, өспүрүмдөрдүн аскердик кызматка болгон кызыгуусун арттыруу максатында аскер кызматкерлери жер-жерлердеги орто мектептерге барып, 10-11 класстын окуучуларына аскердик турмуштун шарттарын үйрөтүү сыяктуу сабактарды уюштуруп келет. Ошону менен бирге орто мектептердин аскерге чейинки даярдоо класстарына материалдык техникалык базасын чыңдоо жагынан көмөк көрсөтүүдө. 2022 жылдын 29 майында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары аскер институтунун өздүк курамдары катышып, Бишкек шаарынын түрдүү тараптарынан Ала-Тоо аянтына чейинки 30 чакырымдык маршруттарды чуркашты. Ал эми Ала-Тоо аянтында аскер институтунун окуу курсанттык бөлүмдөрүнө тууну тапшыруу аземи болду. Өткөн 3-10 жылдыктын негизги жыйынтыгы армия бул мамлекеттин байлыгы, элдин
ата мекендин жана мекен коргоочуларынын тагдыры ажырагыс байланышта экендигин түшүнүү болду. Эң негизгиси, кыргыз куралдуу күчтөрү улуу Манастын мураскерлери элдин тынчтыгын ишенимдүү коргоого, кыргыз жергесинде туруктуулукту жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылышат. Жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз армиясы.